Мына ушул жерде дайыма Алланын сөзү, Алланын Кураны, пайгамбарыбыздын хадиси жаңырып турган мына ушул мечит. Мына ушунун ичинде хадистер айтылыш керек эле. Бунун ичинде Куран окулуш керек эле. Мунун ичинде жакшы сөз, ата энеңди сыйла, урматта, жаш балдарга катуу кыйкырба, чоңдорду ызатта, барын сыйла, адамгерчилик деген нерсе мына ушул жерде айтылыш керек эле. Бүгүн мен ошол дин душмандарына ушундай кылбагыла деп чыгып атам. Өтө өкүнүчтүү, өтө жаман көрүнүш нерсе. Алланын үйүнө сураныч. Каршы чыкпай эле коелучу. Кимде ким Алланын үйүнө каршы чыга турган болсо, анын азабын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Абрахам өтө айбаттуу, күчтүү, дүйнөнү дүңгүрөткөн желдеттери, аскерлери бар. Алланын үйүн талкалаймын деп пилдер менен келди. Башкалар аттар менен келди. Ушул Алланын үйүн талкалаймын деди. Бирок Аллах Тааланын буйругу менен, Аллах Тааланын өкүмү менен пили дагы баспай калды. Аларга апаат келди. Аларга жөнөкөй эле бир чымчык канаттуулардын себебинен аларды жер менен жексен кылды. Апаат келди, кырсык келди. Алланын каары жаады. Албетте биз душманга дагы жамандык каалабаган ушунчалык мусулман, момун адам экенбиз. Биз аларга азыр анчалык апаатты каалабайбыз. Бирок Аллах Таала адилеттүү зат. Ал адилеттүүлүгүнө эч кандай шегим жок. Жакынкы күндөрү мына ушундай жаман нерселер болуп кетсе мен таң калбайм. Анткени Алланын үйүн ушинтип аткылоо бул өтө уяттуу нерсе. Эгер бир жакшылык кыла турган болсоң, тарых бетинде алтын тамгалар менен каласың. Эгер бир жамандык кыла турган болсоң, ошол тарых бетинде апапак бир баракты, кара, жийиркеничтүү сыя менен ошол тарых бетинде каласың. Фираун деген өтө күчтүү дүйнөнү дүңгүрөткөндөр өткөн. Ошол инсандарга, мусулмандарга, дегеле Алла деген инсандарга каршы чыккан, менмин деген дүйнөнү башкарган хандар өткөн, бийлер өткөн. Ошолордун дагы бүт баары тарых бети эскерип койду. Бүгүнкү күндө Фираун деп бирөө итине ат койбойт. Бүгүнкү күндө бирөөсү Абу Лахаб деп туруп, араб желгесинде дагы ат койбойт. Анткени жакшы инсан болсо, менин балам дагы ошондой жакшы инсан болсун деп атын Мухаммад коет, Ибрахим коет, Исмаил коет, максат коет, бир максаттуу болсун деп. Ошол үчүн туугандар, жакшылык гана кылайлы, жамандыктан алыс бололу. Мына ушул максат айылындагы мечитти жана башка ушул жерде баткен жергесин кыдырып жүрөбүз. Элден келген маңдай терминин тапкан аманаттарын ушул жерге алып келдик. Кудайым буйруса, жакын арада ошол нерселерди да сиздер менен бөлүшөбүз буйруса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кудай сактай. Оңлапчай мына жол жок. Кыз күйөө. Мына бүгүн 30-июль. Мынакей, ар жагы темир жол. Урап атат ар жакта. Темир жолдун асты урап атат. Мынакей. Мечит. Мынакей мечит. Каралаш эмне деген топтоп суу кирип атат. Мынакей жол. Элдер, пробка. Мына айба. Мондай тоголуп атат таштар, жарлар карачы. Мына болмаштан басып калды. Карачы мына болмаштан. Мына тоголуп атат. Караш dediler. O taş dumar ağıp düştü bu toğdan.
Караңызчы. Бүт машинаны бар келатат кайда артка. Караңызчы. Жол жабылып калды боом такырлы. Байланып. Карачы боомду. Эки каптанды каптап турбай, ёп. Улаз келип үйлөттү, тек карачы. Көлгө баратканбыз да, карачы көл. Агып атканда. Боомдун жолу. Невозможно. Айда, чыгаламыз бар, азыр бул бар. Бүтсө кум үйлөт да жолго. Тек карачы мону, блин. Боомду каптап калды. Кат жолду, машинаны кептелип калган. Боомду жол. Бабай. Чыкпай калдык, артка эмес, астыга эмес. Европалык сүрөтчү бул жерди сүрөткө тарткан учурда эмне үчүн бул жерди тартып жатканын сурашат. Ал мындай жооп берет. Булардын душмандары мунараларды талкалаганы менен алардын ишенимин талкалай албады. Ооба, мечит курган менен ишеним, илим, ыйман, адеп-ахлак, саясий парасат, такыба, ынтымак кура албаса пайда жок. Мечиттер кооз болгону менен өз ара мамиле кооз болбосо эмне пайда? Мечитке миллиондор куротулуп, бирок сыртта кайырчылардын саны кыскарбаса, демек абалыбыз оор. Сокмо кылайдан курулган жана ичине шагыл төгүлгөн сүйүктүүбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде ааламдык деңгээлдеги иштер жасалган. А биздин мрамор менен курулган жана ичине жумшак килем төшөлгөн мечиттерибизде эмне менен алекпиз? Мүмкүнчүлүк жок деп айтуу ыймандын алсыздыгын көрсөтөт. Мусулмандар ар дайым тарыхта ыйман болсо, мүмкүнчүлүк дагы болот. Мүмкүнчүлүк жок дегендин ыйманы жок деген принцип менен жашаган. Нуриет Абдулазиз.